Экинчи мен иштеген компания, тармактык маркетинг компаниясы, бул Кыргызстанда ачылган компания болчу. Бул да жаңы компания болчу. Жаңы эле ачылып 3-4 ай иштеп Бишкекте, биз жашаган жерге 3-4 ай иштеп келди эле. Биз иштегенден кийин ал 6 ай иштеп жабылып калды. Бул компания болсо Мегаком жана Phoenix компаниясынын тарифтерин сатчу элекпиз. Идеясы аябай сонун болчу, жана кымбат эмес болчу. Негизинен 2000 менен 3000 менен баштаса болчу компаниялардын бири эле. Экинчиден, билесиз, бирдиктер дайым адамдарга керек, адамдар дайым бирдиктерди алып турат. Көп жагынан идеяларды карасак туура болчу. Болгону алып тез эле иштеп, тез эле жабылып калды. Аны дагы ачкан киши атактуу чоң лидерлердин бири болчу. Менми деген лидерлердин бири болчу экен, ал ачты, ачкандан кийин мына жабылып калды. Ошол компаниянын эшигин акыркылардан болуп биз жаптык окшойт. Көп убакыттар бою мен акчам жок, ушул компания акча болгондо мен сатып алмак элем, шуну улантмак элем, аябай жакшы идея деген ойлор дагы болуп жүргөн. Анан кийин тармактык маркетингде көңүлүм калгандай болду, бирок даана айта албадым. Мен эми жөн бирөөнү күнөөлөгүм келбейт. Андай адамдардан эмесмин, ошол себептен мен жөн тармактык маркетингди күнөөлөй албадым. Биринчиден, экинчиден жөн бирөөгө наставнигиме да күнөө кое албадым. Экинчи компанияда иштеген наставнигим пирамидчик болуп калды, пирамидаларды раскрутка кылган, пирамидаларда иштеген адам болуп калды. Ошол себептен бир аз тармактык маркетингде адамдар бузат окшойт деген дагы ой келип атты. Балким тармактык маркетингде жакшы акча тапкандар булар аферисттер деген да ой келди. Албетте мен эки гана компанияны көрдүм, ошол себептен мен бир нерсе деп айта албайт элем. Тармактык маркетингге оюм начар дагы, жакшы дагы болчу. Түшүнө алган эмесмин, даана жооп ала алган эмесмин. Анан мен кадимки бизнестерде өзүмдү аракет кылып жүрдүм. Тармактык маркетингде алган сабактарым, билимим, тажрыйбам аябай жакшы пайдасы тийип атты. Бирок кадимки бизнесте бизнес баштоо үчүн менде дагы да капитал, жакшы акча болбой атты. Ошондон кыйналып аттым, бирок аракет кылып жүрдүм. Ошол мезгилде мен 20 жыл тармактык маркетингде иштеген күчтүү наставниктердин бири Екатерина Бакетьканын материалдарын окуй баштадым. Кадимки бизнесте да пайдасы тиет экен, окуп кое берейин деп окуп жүрдүм. Ошол мезгилде компанияларды тандоо боюнча принциптер бар экенин билип калдым. Ошону угуп жүрүп, анан өзүнүн жолдорун үйрөнө баштадым. Кантип компанияны тандаш керек экен, жана менин катам эмнеде болгон, эмне үчүн мен ийгиликке жете албадым бул бизнестерде деген суроолорго жооп ала баштадым. Негизги бир себептердин бири бир гана менин жөндөмүм эмес, бир гана менин тажрыйбам аздыгы эмес, эң чоң каталардын бири бул менин компанияны тандай билбегеним экен да. Ошол мезгилде мен ошол билимдерди түшүнгөчө менде мындай сезим болгон, эки бизнести жасап көрдүм, экөөсү тең болбоду. Ага чейин кадимки бизнести жасадым. Ал бизнесте болсо инвестор акчасын алып алдым, мага эч нерсе калбай калды. Мага пайда түшпөдү. Жарым жыл иштедим, жарым жыл убактым жөндөн кетти. Экинчи бизнесим тармактык маркетингде мен жаңы компанияда иштештим. Жарым жыл убактым текке кетти. Кийинкисинде да дагы жарым жыл. Ошентип бир жарым жыл убактым текке кетти. 3 бизнес тең болбоду. Деген ой болуп атты. Менде аябай капачылык болду. Мен эмне дейм ал адамдарга? Мен эшитип келген адамдарга эмне дейм? Буларды каяка жетектейм? Каяка баралы деп айтам? Кайсы компания деп айтам? Эч нерсени айта албай аттым. Анткени 3 бизнес тең болбой калды. Мен эмне дешимди билбей калдым. Группамдагы, командамдагы адамдарга тилим кызык болуп калды. Аябай начар абалда калдым. Жаңы компанияда иштегенде бизде ушул нерсе экен. Анан кийин Рэнди Гейдж дүйнөдө эң бир күчтүү миллионерлердин бири, ошонун сабактарын да көрүп жүргөн болчум. Анын дагы компания тандоо боюнча принциптери бар экен. Анын дагы угуп, анан кийин өзүмдө көз караш пайда болду, түшүнүк пайда болду. Демек компанияларды тандаш керек экен. Кайсы компаниялар кетет, келечеги бар, кайсы компаниялар 10 жылга жетпей жабылып калат. Ошону алдын ала прогноздосо болот экенин билип, аябай кубандым. Ошол мезгилде жубайым косметикага байланыштуу компаниялардын бириме иштеп жүрдү. Ал компания 10 жылдан ашык, 10 жыл, 11 жыл иштеп калган болчу, как раз 10 жылдан өткөн болчу. Ошол компания менен таанышып калдык. Ошол компанияны карасам, көп жагынан топ келишет экен, принциптерине туура келет экен. Анан ошол компания менен иштешип жүрүп, чоң ийгиликтерге жеттик, жакшы акчаларга чыктык. Бир мезгилде азгырылып, бир аз бизнесте кыйынчылыктар болуп атканда азгырылып мен дагы бир жаңы компаниялардын башында болуп калабыз деп кызыгып, жаңы компанияларда иш баштадык. Бул тамак аш, продукты питанияны үйгө жеткирип беребиз деген жакшы сонун идеясы менен келген болчу. Көп жагынан мен анализ кылып, жөн барбадым албетте. Анализ кылып, көп жагынан карап, анан кийин жасап көрө берейин деп жасадык. 1,5 жылдан 2 жылга чейин ошол компания менен иштештим. Ошол мезгилде 2,5 миңге жакын адам катталган болчу. Негизинен бир эле Кыргызстан эмес, Казакстанда да командаларыбыз пайда болуп, Россияда да пайда боло баштаган болчу. Бирок ошол бизнесибиз 2 жылга жетпей, ал компания жабылып калды. Жабылбады, өтө күчтүү артка кете баштады. Артка кетип, компаниянын көптөгөн проблемалары пайда боло баштады. Прогноздоо боюнча көптөгөн жагынан туура келип атты. Бирок биз жетекчинин жөндөмүн,
жетекчинин ичинде башында болгон идея ойлорун, анын кандай ой менен компанияны ачкандыгын көпчүлүк учурда билбейт экенбиз. Ал аферистпи же аферист эмеспи, бизнесмен катары күчтүүбү күчтүү эмеспи, аны биз билбейт экенбиз. Бирок анын жасаган иштерине прогноз жасаса болот, албетте болот. Мага канчалаган адамдар, канчалаган сетевиктер, мен тажрыйбам бар болгондуктан жана көп адамдарга таанымал лидер катары болуп калгандыктан мага кайсы жаңы компания келбесин мага сөз түрдө сунуш кылышат. Мен ошол компанияларды дайым көрүп, анализдеп, карап, текшерип, анан кийин бир ойду айтам. Көбүнчө прогноз жасап айтам да. 90% учурда мен айткан прогноздордун көпчүлүгү туура болуп чыккан. Жада калса башка лидерлер дагы кийин сен айткан муну айттың эле туура болуп чыкты. Бул туура болуп чыкты, бул туура болуп чыкты, бул туура болуп чыкты. Бирок мунусуна мен ишенем, кел деп чакыргандар да болуп атты. Ушунчалык мына көрдүңүздөр, ушунчалык так. Ушул маалыматтарды, ушул принциптерди үйрөнүп алсаңыз, ушунчалык так. Бул боюнча сиз менин YouTube каналымда бар видеолор, тармактык маркетинг компаниясын тандоо деген видео бар. Ошону көрсөңүз ошол жерде бүт үйрөтөт. 6 видео бар. Кыса 10-15 мүнөттүк. Ошол жерде видеолорду көрсөңүз түшүнүп каласыз. Ошол билимдер мага пайдасы тийди. Чындап эле мен бутуна туруп калган компаниялар менен иштеп, компания менен иштеп көп ийгиликтерге жеттим. Бирок жаңы чыккан, жаңы ачылган компаниялар менен иштешип көрдүм. Көпчүлүгү 4-5 жыл, 7-8 жылда жабылып калып атты. Ошол себептен сиз иштеп аткан компания жаңы болсо, бул өтө ойлоно турган суроо, чоң сурооду койсо болот да. Албетте мен баары жабылып калат дебейм. Бирок ким гарантия берет? Сиз иштеп жаткан компания ошол келечекте өсүп кете турган 5% компаниянын ичинде ким гарантия бере алат? Же дүңгүрөп чоң болуп кете турган компаниялардын ичинде деп ким гарантия бере алат? Эгерде сиздин компанияңыз өспөй калса, анда сиз да өсүшүңүз кыйын. Эгерде сиздин компанияңыз өсүп атса, анда сизге да өсүү жеңил болот. Ошол себептен бул өтө чоң ролду ойнойт, компаниянын туура тандоо бул өтө чоң ролду ойнойт турган нерсе. Өзүнчө бул жаңы компания болсо, ал компаниянын келечегин эч ким дарыш кетет деп айта албайт. Мен иштешкен 3-чү жаңы компаниялар дагы ошондой болуп жабылып калды. Аны ачкан киши же азыр дааны айта албайбыз баарыбыз тең, же бул атайын элдин акчасын топтоп алып жаап салыш үчүн ачылган компания, же күчү жетпей калды. Экөөсү тең болушу мүмкүн жаңы компанияларда. Ал эми бутуна туруп калган компания болсо, ал өзүн өзү далилдеди. Бирок мен ошону толук ынанган эмес болчумун. Мен эми 95% статистика деп айтып кое беришет да, чынында бир 50%, 30% болот да деген ойдо болгом. Бирок чынына келгенде, ушул 95% жабылат деген чындык болуп чыкты. Мен 11 жыл тармактык маркетинг гана эмес, кадимки бизнес тармактык маркетингде тажрыйбам бар азыркы учурда. 11 жыл бою мен бизнес темасын окуп, жеп, умтулуп, дайым бизнес темасын изденип келдим. Ошол учурда мен көптөгөн жаңы компанияларды көрдүм. Көпчүлүгү чынына келгенде же жабылып кетти, же мурункудай иштебей биздин базарларда жок болуп кетти, же карлик кичинекей компания болуп калышты. Карлик компания менен сиз иштешиңиз өтө кыйын. Товарын өзүңүз контрабанда менен алып келишиңиз керек болот, жана башка көптөгөн проблемалар болот. Айлык акын толук бере албайм. Мен деген лидерлер да жаңы компаниялар менен иштешип атты. Барып кийин айлык төлөй албай калган ушулар болуп атты. Кыргызстанда ачылган кээ бир компаниялар. Барып чоң оборотто чыгып атам, мен жакшы акча тапып атам, окуй деген адамдар кийин ошол компаниядан кетишти. Кимдир бирөө айласы жок, компания карлик болуп калды. Кимдир бирөөдө айласы жок, компания айлыкты убагында бере албай калды. Демек оборот өтө начар болду. Кимдир бирөөнүн компаниясы өспөй, кичине гана базарларда иштеп калды. Ал иштеген шаарга товар жакшы келбей калды.